Саламатсыздарбы, эфирде кеч эмес программасы. Бул сааттын темасы жөнөкөйлөштүрүлгөн салык тутуму, салыктарды ыктыярдуу патенттин негизинде төлөгөн салык төлөөчүлөр жана соода борборлору, базарлардагы жана чакан соода түйүндөрүндөгү жеке ишкерлер өз ыктыярлары менен чекене сатуудан алынуучу салыктын негизинде жөнөкөйлөтүлгөн салык тутумуна өтө алышат. Программанын бул чыгарылышында мамлекеттик салык кызматынын өзгөчө салык режимдерин контролдоо башкармалыгынын башчысы Мурат Жумакеев менен жөнөкөйлөтүлгөн салык тутумун ким жана кантип колдонсо болот, электрондук салык, электрондук патент, ошондой эле дагы салыктык контрактты кимдер ала алат, анын кандай тартиптери бар, кененирээк кеп курабыз. Мурат Жумакадырович, саламатсызбы дагы бир жолу студияга кош келиңиз. Дегенде мамлекеттик салык кызматында сиз жетектеген башкармалык бул өзгөчө салык режимдерин контролдоо деп аталат экен. Бул башкармалыкка кандай баягы функциялар камтылган, сиздер милдетиңиздер кайсыл? Негизи эле өзгөчө салык режимдери дегенге эмнелер кирет, ушундан баштасак маалымат берип. Өзгөчө саламатсыңар. Ичинден өзгөчө салык режимдерге кире турган бул ыктыярдуу патент, милдеттүү патент, единый налог деп коет, бирдиктүү салык, ошол эле салыктык контракт, ошол эле баягы рейд жүргүзгөн көзөмөл, андан башка жаңы режим кирип атат бул жерден, налог ба срочный продаж деп, чекене сатуу деп, ушулар кирип атат, ушуну көзөмөлдөйбүз. Эми мынакей жаңы дагы бир маалымат иретинде айтып атабыз, биз ушул жөнөкөйлөтүлгөн салык тутуму, аны кимдер колдоно алат? Мына биз кыскача программанын башында маалымат бердик. Кандай тартипте өз ыктыяры менен колдонсо болот? Буга деген эми салык төлөөчү, ошо ыктыярдуу патенттин иштеген, же эле ошо жана айтып кеттик, баягы единый налог деп атабыз, же общий режимде иштегендер, эгерде булардын товар обороту бир жылда 8 миллиондон ашпаса, же ошо кошумча салык төлөөчү болбосо, ошо салык төлөөчүлөр буга өтө алат. Дагы бирден бир мындай требованиясы контроль кассовый машинаны колдонуш керек. Колдонуш керек. Ал өзүнө ошо контролдук кассалык машина боюнча кененирээк маалымат айтсаңыз, аны кантип, кайсы жерден алып колдонсо болот? Контрольный кассовый машина именно ушул режимге лайыктуулар. Бүгүнкү күндө биздин салык кызматында, биздин сайтыбызда реестр бар. Ошо реестрде 7 кассовый аппарат турат. Бул биринчиси Ошка компанияны билесиздер. Мобилдик оператор. Мобилдик оператор. Ошонуку. Андан кийин Урматтуу деген компания бар. Ошонун 4 аппараты бар. Андан башка 2 аппарат бар. Азыр аны деген мега касса деп туруп, мегаком туюндарынан алса болот да. Ошондой эле мына электрондук патент бул баягы көпчүлүк жарандарыбызды кызыктырган негизи. Азыр бардык мына тармак санариптештирүүгө өтүп жатат. Ушул электрондук патентти алуунун жол жобосу, тартиби жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени жаңы салык кодексине, жаңы салык мыйзамдарына ылайык баягы ушул бир бизнес коомчулугунун ишин, негизи эле ушул патент менен иш алып баргандардын ишин мындай бир кыйла жөнөкөйлөштүрүү максатына дагы электрондук патент киргизилген да. Бул боюнча кандай маалымат бере аласыз? Бул эми баягы салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүш үчүн электрондук патент азыр берилет. Буга деген ыктыярдуу патент менен милдеттүү патент менен иштеген ишкерлер салык кызматынан келип алып туруп, баягы регистрацияга тургандан кийин логин пароль алыш керек. Логин пароль менен алып туруп, үйүнөн, офисинен болобу, интернет болгон жактан кабинеттин алакалачешке кирип, ошол жерден электрондук патентти мындай оформлять этип алып, анан кийин через банк болобу, электрондук кошелек болобу, платежный терминал болобу, кайсы жол менен төлөйм десе ошону тандап алат. Мобилдик банкинг, интернет банкинг айырмасы жок. Айырмасы жок. Эң башкысы электрондук. Электрондук боло жок, мындай наличка деле төлөй алат баардыр банк эгерде эметпесечи. Бирок баягыдай кезек күтүү, баруу, башкармалыкка баруу, кезек күтүү деген система жок. Жок. Анан мурда барганда дагы эми жолуна кетип калчу эле 1 саат, 2 саатка чейин, же кечинде жабылып калчу эле. Азыр эми түнкү саат 12-ге чейин бүгүнкү күндүн патентин ала берсең болот да. Бул электрондук патентти колдонгондордун саны азыр канчалык? Электрондук патенттин саны деп айтсак, азыркы күндө 54% болду. Общий где-то 85 000 патент алынып атса,
ошондон 50 миңи алынып калды ошо патент менен. Электрон патент. Бул көбүнчө аймактарда дагы жайылып жатабы? Ушул аймактагы жарандарыбыздын дагы кызыгуусу кандай болуп атат? Бул именно ушу аймактарда жакшы. Айта кетсек, ушу Кочкордо 100% берилип атат. Өткөндө мына анализ кылдык, 100% ушу, например, ошол Кочкордо 100% берилип атат. Электрондук патент. Бүгүнкү күндө баягы патент албай иштеп жүргөн, мындай көмүскөдө иш алып баргандар дагы бар да. Мындай ошолорду ушул патент алууга негизи эле электрондук түрүнө болобу, айтор патент алууга мындай милдеттендирүү иштери кандай жүрүп жатат? Азыр салык кызматы эми мындай рейдовый налоговый контроль деп коет. Ошо рейдовый контролду жүргүзүп жатат, такай эле күнүгө эле. Андай жарандар тапсак штраф салынат. 3000 сомго айып түсөт. Төктүртүп атабыз колдон келишинче. Ошондой эле бастар тууралуу сурагым келип атат. Асуу же бас деп аталат экен кыргызчасы. Азыр көптөгөн баягы май коюучу жайларда орнотулуптур. Анын артыкчылыгы эмнеде? Эми ошо Асуу АЗС деп коебуз. Асуу АЗС бүгүнкү күндө 91% заправкага коюлду. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Буну эмеси дегенде мындай кассовый чек бермейинче май куюлбайт да баккачы. Ошону койгондон баштап бул системаны биз 1-июлдан баштап киргизип баштаганбыз. Бүгүнкү күндө ошо июлдан баштап рост көрүнүп турат, төмөндөп турат. Бүгүнкү күндө 130% баягы объем сатылышы баягы темп просто баягы 130% болду да бүгүнкү күнгөчү. Средний алсак баягы 3 айдыгын. И суммарно дагы и баягы литрлеген дагы уже рост кетип атат да. Демек өсүү өнүгүү темпи байкалууда. Салыктык контракт деген дагы бар экен. Аны кимдер колдоно алат, кандай тартипте? Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Салыктык контракт бул салык контракт бул келишим. Салык кызматы менен ошо салык төлөөчүнүн ортосуна келишим. Бул эми баягы налоговый пост болот. Налоговый пост болгондо ошо салык төлөөчү бир күндө канча касса урулат, оборотун аныктап туруп, ошонун негизинде салыктык контракт түзөбүз. Салыктык контрактка бүгүнкү күндө тиги общепит кире алат. Ошо тиги куруучу жайлар, застройщики жилья, анан баягы курортно-оздоровительный учреждение. Үчөө калды. Мурда буга чейин баягы торговляда эле, баягы бөлөк деятельность соода тармагы кирчи. Анан жаңы жылдан баштап булар кирбей калды. Ошондо бул өзүнө эмнелерди камтыйт? Мисалы куруучулар менен же болбосо ошол коомдук тамактануучу жайдын ээлери менен салык кызматы ортосуна келишим түзүп атат, атайын контракт. Ал кандай келишим болот? Келишим ай сайын мынча эмени төлөп берем деген налог бар. Эсептейбиз. Застройщик жильядан башкасына бөлөк суммасы алдын ала эсептелинет турбайбы? Суммасына алдын ала эсептелинет. Анан кийин баягы жылына перезаключение болуп атканда 10%тан кем эмес үстүнө кошулуп, анан келишим түзүлөт да бияктанчы. Бүгүнкү күндө 901 контракт түзүлгөн Кыргызстан боюнча. Эми баягы былтыркыга караганда асайды, анткени былтыр 1575 болчанан бөлөк тармактар байланыштуу. Анан кийин быйыл кичине асая түштү. Мурат Жумакадырович, эми кайрадан биздин башкы тема бул жөнөкөйлөштүрүлгөн салык тутумуна келе турган болсок, мына ушул салык тутумунун жөнөкөйлөшүшү дагы жарандарга эмне берет? Мынакей өкмөт башчылары байма-бай баягы жыйын өткөрүп, өзгөчө ушул салык кодексине өзгөртүү киргизип, анын башкы максаты бизнес коомчулук, биздин жарандарга баардык салыкты төлөө дагы, аны мындай бир алуу, патент алуу жагы дагы мындай бир кыйла жөнөкөйлөшсө, жарандар ошону өздөрү жашоодо сезсе деп атат да. Албетте ушул максатты көздөйт, дагы кандай бир артыкчылыктарды бере алат бул? Муну айтсак, эми былтыр баарыбыз тең билебиз, пандемия болду, көп жер жабылды, көп соода түйүндөр жабылды, соодасы жок болуп калды. Баягы Кытай жабылып калып, границадан товарлар келбей калды деп атат. Анан ошо Кыргыз Республикасынын өкмөт токтому менен 95 токтому менен 16 мартта ушу жаңы режим кабыл алынды. Бул режим менен салык төлөөчүлөр буга өтүп кетсе, баягы биринчи жыл булар такыр салык төлөбөйт да, ставкасы 0% болуп атат да. Экинчи жылы ушу обороттон 1% төлөп калат.
Бул экономиканын бардык түрүнө, тармагына тиешелүүбү? Бул именно кичинекей бизнеске. Чакан бизнеске. Бул баягы обороту жана айтып кеттик, 8 миллиондон ашпаш керек жылына. Жана кошумча кошумча нарк салыгынын төлөөчү болбош керек да булчу. Ушуларга гана колдонулат. Анан бул отчет бербейт. Отчет бербейт. Жана айта кетсек баягы безналичный расчет деп коет, жана банковский карточка менен же болбосо баягы банковский перевод менен акчалар эмес түшүп калса, мындан баягы 50% эле төлөп калат, дагы кыскартылат 50%гачы. Анан отчет бербейт, бул жылга эле баягы декларацияны эле, бирдиктүү салык декларациясын тапшырганда эле тапшырат. Эгерде өзүнүн баягы наемный работник болуп калса, буга патент алат. Ар бир кызматкерине. Мындай салык кызматына келип отчет тапшыруу деген жок мындан. Анан булардын салыгын биздин система санап берет. Биздин системага бул жанагы ККМ онлайндан келген маалымат келет дагы, биз ошол жактан система өзү санап туруп анан кайра онлайн калькуляция бар да, система санап туруп анан кийин каждый салык төлөөчү өзүнө жиберет. Сенин салыгың мындай болду, ушуну төлөп кой деп. Түшүнүктүү. Демек, бул дагы азыр баягы солгундап калган бизнестин түрлөрүн өзгөчө чакан орто ишкерлик менен алектенгендерге мындай бир бизнести бутка тургузууга жана аны өстүрүүгө, өркүндөтүүгө да бир салым кошо турбайбы? Мамлекеттик салык кызматтары онан. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын келип суроолорго жооп бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мамлекеттик салык кызматынын өзгөчө салык режимдерин контролдоо башкармалыгынын башчысы Мурат Жумакеев бул сааттын коногу болду. Биз жөнөкөйлөтүлгөн салык тутуму, аны кимдер колдоно алат, кандай тартипте колдонсо болот, ал эмне берет? Биз маек куруп жооп алдык. Саламатта калыңыздар.